Қазақстанда 2026 жылдын 3 айынын биринен тарта өлкө аймагында бардык продукцияны сатууда улуттук товарлар каталогунан NTIN кодун колдонуу милдеттүү болуп калат. Жаңы борборлоштурулган санариптик ресурс товарлар жөнүндө маалыматты бириктирип, өндүрүүчүлөр, дистрибьюторлор жана соода түйүндөрүнүн ортосундагы маалыматтардын чачырандылыгын жок кылат. Каталогдагы ар бир аталыш үчүн толук маалыматы бар карточка түзүлөт. Курамынан жана өлкөсүнөн тартып, брендке жана ITIN кодуна чейин GTIN эл аралык штрих кодунун казакстандык аналогу. Эксперттердин айтымында мындай жаңылыктар бизнестин товарларды сүрөттөөгө кеткен чыгымдарын азайтып, аларды рынокко чыгарууну жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү жеңилдетет. Мамлекет үчүн бул система өнүмдүн жүгүртүлүшүн көзөмөлдөө, контрафакт менен күрөшүү куралы болуп калат. Ал эми сатып алуучулар үчүн ачыктыктын жана коопсуздуктун кепилдиги болот. Соода министрлиги рыноктун катышуучуларын жаңы талаптарга жылмакай өтүүнү камсыз кылуу үчүн пилоттук долбоорго азыртан кошулууга чыгарат. В соответствии с законом и по поручению Мыйзамга ылайык жана мамлекет башчысы кол койгон тапшырма боюнча кийинки жылдын 3 айынан биринен баштап бардык өндүрүүчү импорттоолучулар өз товарларын мамлекеттик маалымат базасында түздөн-түз каттоого милдеттүү болушат. Тиешелүү мыйзамга кол коюлду жана өкмөттүн ичинде аны ишке ашыруу боюнча жол картасы иштелип чыкты. Каталог фискалдык маалыматтардын операторлору менен байланышкан бул контролдук кассалык машиналар менен, башкача айтканда чектерди чыгарууда толугу менен интеграцияланган жана ITN чыгат. Ушунун эсебинен азыр базада 15 миллион товар бар. в базе сейчас за счет этого уже 15 миллионов товаров.